Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatlı Törağa Mırza, Bahreyn Padişalığına rasmi saparının alkağında bugün siz menen jeke tanışıp, joluguşup жатканыма кубанычтамын. Siz menen болгон жолугушубуз Кыргыз-Bahreyn кызматташтыгынын келечегине өз салымын кошот деп ишенем. Hurmatlı Törağa Mırza, бул сапарым Кыргызстан менен Bahreyn'in ортосундагы эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө чоң түрткү берет деп ишенемин. Кыргызстан Bahreyn Padişalığı менен ар тараптуу кызматташтыкты, анын ичинде банк жана финансы чөйрөлөрүн мындан ары тереңдетүүгө артыкчылыктуу багыт беребиз. Bahreyn Padişalığı бүгүнкү күндө натыйжалуу экономикалык жана финансылык саясатты ийгиликтүү алып барууда өрнөк болуучу өлкө экенин көрүп турабыз. Кыргыз-Bahreyn алакаларында финансы жана банк кызматташтыгын өнүктүрүү зарыл деп эсептейм. Bahreyn жакынкы чыгыш жана Араб булуң аймагынын банк борбору экенин жакшы билебиз. Финансы кредиттик схемалардын түзүмдөрүндө сиз жетектеген Bahreyn'in борборлук банкы негизги ролду ойноорун көрүп турабыз. Кыргызстандын банк тармагы дагы өнүгүп келе жатат. Бизде шариятка ылайык банктык ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн мыйзамдык база түзүлгөн. Атап айтканда улуттук банк, банктар жана банктык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамдарда ислам принциптери менен каржылоо жөнүндө тиешелүү нормалар камтылган. İslam bank kızmatlarına elin talabı өсүп жаткандыгын эске алып, сизге Кыргызстанда жаңы İslam bankын түзүүнү сунуштайт элем. Бул долбоор жүзөгө ашырылып калса, 80 миллион калкы бар Орто Азиянын аймагынын бизнес сектори бул банктын кызматтарынан колдоно алат эле. Ошондой эле келечекте Борбор Азиядагы эң ири ислам принциптери менен иштеген жалгыз банкка айланмак. Ушул себептен бул долбоорду ишке ашырсак жакшы болот. Кечээки жолугушуумда Улуу Даражалуу падыша дагы бул сунушумду колдоду.